Кудай буйрса, марттын 15-и башталган. 10 бала иштеди. Кече эле крышаларын бүтүп кетти, истене бардыгы. Эртең Кудай буйрса Абделшик балдар келет. Абделка эртең айнеги салынат, бүгүн баратасы салынат Кудай буйрса. Ошо бизге деген негизи 2 ай сурок деген. Анан погода мындай болуп атат, ичи да бир аз кургабай жатат. Кургаза бир майдын биринде ачылышын кылабыз деп атабыз, Кудай буйрса. Основной жумуштары көп эле бүтүп калды, бүттүгү. Ошо болгон аракетти жумшап атабыз, Кудай буйрса. Бул комната 4 комната, 5 комната болот. Кухнясы менен 5 комната. Душу бүт өзү бар. Өзү тамдын размери 12,5 га 8,5. Условиясы бүт ичинде бүт бар. Отопление бүт коюлат Кудай буйрса, мебелине чейин киргизилет Кудай буйрса, бүттүгү. Бүтөт Кудай буйрса. Майдын бирине ошо аракет кылып атабыз. Ustalarыбызга рахмат байгыл. 20 күндүн ичинде ушундай акыбалга келтирип бүтүрүп беришти, бүтүрүп коюшту. Эми кубанычымда чынын айтканда чек жок, байгыл мындай бир күндө эле Кудай таалам ый корожо айында турабыз. Кудай таалам байгыл ушул күндү бизге насип этип коюптур. Бир күндө алып туруп кайра 3 күндөн кийин кайра берип койду. Бизге сыноо кылдыбы мүмкүн. Ага да Аллага шүгүр. Ушул башталгандан нөлдөн баштап эле өзүм жүрүп атам бу жерде. Болгон күчтү салып, бияка балдарды болушунча салып, бүттүгүн аракет кылып атабыз эрте бүткөнгө. Ошо балдарым деген негизи ошондой эме болуп аткан. Тиякта азыр квартирада турабыз да. Аякта жашап атканда деле байгыл таштап кетсе коркуп, биздин үйүбүздү бузбайбы, анан деп кички балдар анан биз деген бул чужойдон биздин өзүбүздүн үйүбүзгө качан барабыз деп эле ушинтип беришчи да. Анан ушу салынып аткан кезде байгыл крышасы жабылып электе көтөрүлгөндө деген биз деген балдарыбызды алып келдик. Мынакей бизге президентибиз ушундай үй салып берип атат. Ушундай кыргыз элим үй салып берип атат бизге, көрдүңбү? Бизге чоң үй, жакшы үй салып берип атат. Жаман кишилер жок, баарды жакшы кишилер, көрдүңбү? Байкелер деп немесек деген азыр деген өздөрүнчө менин комнатам роза үй болот, менин комнатам зеленый болот деп өздөрүнчө балдардын кубанычында чек жок. Бизге ушундай кубаныч тартуулап жерге салып калган башыбызды көтөрүп, өйдө көтөрүп кеткен ушул президентибиз Садыр Нуркожоевичка 2 дүйнө ыраазыбыз. Өкмөт жагынан проектти бардыгын берген, проектти казайындардын өзүн чакырган, үйдүн эзин өзүнө проектти көрсөткөн, казайын өзү жактырган, 1-2 проектти көрсөткөн, ушул проектти жактырып бизге ушул жагат деп ушуну баштадык Кудай буйрса. Эми майдын бирине чейин аракет кылып атабыз Кудай буйрса. Погода ушундай болуп атпайбы? Мисалы шубактар кургасын деп атабыз. Ошон үчүн айнектерди салдырбай турабыз. Шубак шамалда кургасын деп. Шубак кургаза эле Кудай буйрса баштайбыз. Эртең айнектер салынат, бүттүгү. Баратасы бүгүн коюлат Кудай буйрса. Бияктарыбызды решетка деп казайын өзү суранган. Решетка кылып беребиз, биягын артын бүт. Ишенич болду. Ушул президентибиз көңүл буруп аткандан кийин эми Кудайым буйрса балдарым менен көчөдө калбайт экенмин деп. Ага чейин деген мен үйүм сүзүлүп калгандан кийин эмне кылам деп эле айлам кетип калды. Баягы немеге эми кимдин үйүнө барып корголоп 4 балаң менен азыр квартирага батышың кыйын.
Анан кимдин үйүнө барып жашайм эми деп айгыл оюңа деле мындай эме келбейт экен. Айлам кетип эле келинчегим экөөбүз баягы сүйлөшүп, телефондо сүйлөшөбүз. Мага барып больницага барып атты, эмне кылабыз деп анан эми балдарга ылайыктуу бир квартира табабыз да эми деп айгыл ушундай эмеде болуп атканбыз. Анан ошол кыргыз элине, Агурда элине рахмат. Үйдүн кире беришинде турабыз да, анан бул жер эмне болот? Бияк болсо душ болот. Балдар жууна турган. Бүттүгү уже жаткызылган. Баардыгы Кудай буйрса бүтүп калды. Кафени баштайт. Бияк болсо киребериш. Бер болсо пластик чоң терезе менен эшик болот бер, Кудай буйрса. Биягы да Кудай буйрса бүтүп калды. Бияк болсо топ болот. Биякта печкалар турат, отоплениянын печкасы. Ход тиякта сырттан кире берет, ичинен да кирет. Биягы кухня болот. Кухня биягы. Кухня болот биягы. Кудай буйрса. Плиталары качеке жайгашкан. Берге кухня гарнитур турат. Кудай буйрса, берде суусу турат, берде розеткалар турат. Кудай буйрса, биякта отуруп чай ичет. Ушундай элин ойлоп, ар бир жаранын ыйлаган жарандарын ушундай көз жашын арчып эметип турган ушул президентибизге чоң рахмат. Бийлик жака жетсе кичине эми акыйкат чечилер деп ошондо эле менде үмүт пайда болгон да. Кудайым буйрса жакшы баардыгы. Биздин үй бүлөбүз да азыр кубанычтуу. Кубанычыбызда чек жок.